Мухаммедкалый Шекеевич, бул мындай карайбыз, көрөбүз деген жооптор бизге макул, депутаттар колдоп берип атат, бирок азыр эл ишенбей атат да. Мисалы, ошол эле контрабанда, мына азыр Төрөбай Закирович менен Алазимович менен улап кетейин. Бишкектин тегерек чети бүт контрабанда бензин. Мына жакында агыга келип ушул депутаттарга дагы контрабандисттер уже бензин сатканы калды уже. Бишкекти бүт каптап бүттү да мына. Эксперттердин айтымында 1 жылда 5 миллиард сомдой ушул ГСМдин контрабандасынан эле бюджетке түшпөй да. Мындай бир сунуш берет элем да, сиз антимонополияны, финполицияны, салык кызматын, 3-4 жетекчини кызматтан алышыңыз керек. Чечкиндүү кадамга барганда контрабанда токтойт. Кийинки келген жетекчиге контрабанданы токтотуу талабын коюшуңуз керек. Ошол эле Баткенде мына. Булардын маалыматы боюнча 1 жылда 22 факты катталыптыр. Мына жыл башынан бери 1 жылда эмес 4 айда. 22 факты бул күнүнө түшкө чейин өтөт. Булардын маалыматы бүт жалган болуп атпайбы? Ошондуктан контрабанданы тыйсаңыз, бул бюджетке чоң, бюджет толтурууну таппай атабыз, ушул контрабанда менен күрөшүүдөн гана табыш керек. Жетекчилерге менимче катуу талап коюшуңуз керек. Аткара албаса планды аларды жумуштан алыш керек. Эми өкмөттүн ишинде анча-мынча позитив, кемчиликтер менен кошо кетип атат. Мисалы, ошол эле коопсуз шаар, мугалимдердин айлыгын көтөрүү сыяктуу жакшы иш-аракеттер дагы бар. Бирок сиздин программаңыз жаратмандык жана ишеним деп аталып келатат. Тилекке каршы мына күч органдарына болгон ишеним жок азыр. Таможня, финполиция, салык кызматы, бүт мына прокуратура, бүт ушул тармактарга болгон элдин ишеними жок. Туура эми, бул жерде могул отчетуңузду да окудук мындай. Саакашвилиден кийинки реформатор өкмөттөй сезилет экен, бирок тилекке каршы жанагы сыртка чыкканда адилетсиздик, коррупция, паракорлук дагы эле күчөп атат. Ошого биз чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат.